Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz buna Iyik Mekke şahrında turabız. Mындай bir сонун бакчада Кудай таala насип кылган экен. Биздин белгилүү ишмер Кыргызстанда өтө көп жакшылыктарга, соопчулуктарга салым кошуп келген биздин Примов Бердибек ажы атабыздын бүгүн Эксанда отурабыз. Өзгөчө биздин мына группабызда көптөгөн мугалимдерибиз бар, агайлар, эжекелер, emgek kılıp pensiya çıkanı var, iştep atkаны учурда иштеп атканы бар, мектепте, университетте, кээ бир окуу борборлорунда мугалим болуп жүргөндөр бар. Мына быйыл өзгөчө bir группа болду. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин Бердибек ажы атабыз bir дуа алып, бата алып, ошолорго bir сый тамак берейин деп бизге ушундай bir тапшырма берди. Биз дагы өтө сүйүнүп атабыз. Бүгүн Ражаб айынын акыркы күнү болушу мүмкүн. Мына 29-у. Эртең балким ай жаңырып калышы мүмкүн, шабанга киришибиз мүмкүн. Бул Ражаб айда сооптор эселенет. Өзгөчө ушундай Мекке шаарында Кудай тааланын нуру төгүлгөн жерде ушундай бир мусафир болгон Кудайдын конокторун сыйлап, аларга ушундай ыраачылыгын алып, батасын алыш деген ар кимге насип кылбайт. Бүгүн мондой бир жакшы бир курбандыктар союлуп, Кудай буюрса өткөндөргө Куран окулат, Кудай буюрса ошону менен катар биздин ошол мугалимдерибизге, ошол умрага келген ар бирине мондой бир пайгамбарыбыздын шаарында таанымал болгон Рауза деп коебуз, Рауза жай намазыны даярдап турабыз. Кудай буюрса бул жай намаздар качан ошо жараксыз абалга келип тытылып кеткенге чейин соо тип турат Кудай буюрса. Алла таалам ар бир жараныбызды ушундай бир элге жерге кызмат кылган, ошондой Бердибек ажы атабыздай болгон insan болушту Алла Тааладан тилеп кетмекчимин. Кудай таалам намазы менен, ибадаттар менен Кудай таалам жашасын, балдарына улан Примович элге динге кызмат кылып жүрөт. Кудай буюрса, Кудай таалам ошол атадай болуп, жакшылыктарда дайыма инсандар менен жарышкан инсан болсун, элге күйгөн инсан болсун. Кудай буюрса, анын балдары, кыздары, мына Бердибек ажыбыздын кыздары бар. Кыздарына да Алла таалам ден соолук берсин. Кудай таалам сүйгөн пенелерден кылсын, пайгамбар сыймыктан үммөттөрдөн кылсын. Небере чеберлерине да Алла таалам ушул жерге келишти, элге динге кызмат кылышты, баарына насип кылган болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү, ырайымдуу, боорукер Кудай таалам аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу ыйык жердин коноктору. Алла таалам сиздерден ыраазы болсун. Сиздердин ушул кылган ибадатыңыздарды, дуа тилегиңиздерди Кудай таалам кабыл кылган болсун. Биз мына Ражаб айынын акыркы күндөрүндө турабыз. 29-чу Ражаб экен бүгүн. 29. Балким эртең 30 болуп калат, балким 1-Шабан болуп калат дегендей. Алла таалам ушул Ражаб айында кылган умураңыздарды Кудай таалам кабыл кылсын. Сиздердин өзүңүздөрдүн жана башкалардын атынан кылган ошол умураларды, ибадаттарды, топ ибадаттарды, ихсандарды, окулган Курандарды, хатымдарды баарында Кудай таалам кабыл кылган болсун. 42 жылдан бери мугалим болуп келген биздин агайлар бар экен, эжекелер бар экен. Бир ишти бүтүрүп туруп, экинчи жумушка өткөндөр бар экен. Алла таалам ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям карасаңыздар, биринчи Куран түшкөндө, пайгамбарыбызга жер жүзүнө биринчи Куран аят түшкөндө, Жабраил периште келгенде Алла Таала тарабынан биринчи аят ушул аят болгон экен. Икра бисми раббикеллази халак. Раббиңдин аты менен оку деген экен. Раббиңдин аты менен оку деген аят биринчи түшкөн экен. Икра, оку деген. Ушул оку деген нерсе бул адам баласынын жашоосунда эң биринчи буйрук экен. Аллахтан келген эң биринчи буйрук Кудай Тааладан сизге, бизге акыр кыяматка чейинки келе турган ар бир пенде үчүн бул оку деген буйрук өтө маанилүү экен. Көрдүңүздөрбү? Балким азыркы мезгилде дүйнөдө проблемалардын эң ана башы биринчиси ушул аятка, Куран аятына, икрага мамилени жакшы кылбагандыктан, көңүл бурбагандыктан, ушул окуунун акысын бербегендиктен балким башыбызга бала келип атат дегендей. Эгерде биз окуган болсок, эгерде Кудай Тааланын буйруктарын окуп, ошого амал кылган болсок, бул проблемалардан жеңил чыкмакпыз. Биз окубай койгондуктан ошол икра деген буйрукка, оку деген буйрукка көңүл бурбастан, ошого
itaat kılbastан кайдыгер болгондуктан дүйнөдө проблемалар болуп атат дегендей. Көрдүңүздөрбү? Демек, урматтуу бир туугандар, бул окуу дегенде бир эле китеп окуу эмес экен. Бул окуу деген көп нерсени билдирет экен. Окуу, өзүңдү окуу дейт. Өзүңдү ким экениңди таанып окугун дейт. Сен бул дүйнөгө эмнеге келдиң? Каяктан келдиң? Эмнеге келдиң? Сенин бул дүйнөдө жашоодо максатың эмне? Мына ошолорду окуп, түшүнүп, маани-маанасы жакшы билген болсок, мына ошондо ким экенин тааныйт экенбиз. Окуу, адам өзүн окуш керек экен, ааламды окуш керек экен. Ушул дүйнөнүн, акыреттин жаралуу максатын окуш керек экенбиз. Мына ошондо Кудай буйруса, биз өзүбүздүн Кудай Тааланын кул экенибизди, Раббибиздин биздин жараткан экенибизди билет экенбиз. Анан биз бул дүйнөгө келген максат билсек, анан Кудай Таалага моюнсунуп, ибадат кылат экенбиз. Мына ошол тармакта, ошол жолдо канча деген эчен нелер мугалимдер өтүп кетти. Ошол мугалимдердин башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde innama bu'istu mualliman, men mugallim bolup jiberildim deydi. Men mugallim bolup jiberildim. Peygamberimizin kesibi demek bul mugallimdik eken, tarbiyacı eken. Görüyorsunuzlar, birinci mugallim, birinci tarbiyacı bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eken. Eğer de balkim hayradan jaratkan bolsa Kuday Taalam dagы эле Peygamberimizni ушул максат менен жаратпак дегенде. Ошон үчүн ушул жерде олтурган, эмгек кылып, ушул учурда эмгек кылып аткан Кыргызстанда, университеттерде, мектептерде, кыскасы кандай борборлордо элибизге кичине болсо дагы ушул окуу максатында кызмат кылып аткан биздин агайларга жана бул жердеги эжекелерге Алла Таала ыраазы болсун демекчимин. Амин. Mugallimdi kesip, hayradan kesiplerin en mıhtısı eken, en çoğur, en bundaycha aytkanda azdектеп карай турган bir kesip eken. Antkeni adam tarbiyalaydı eken. Buna biz misalı Abdüsalam agayыбыз 42 yıl mugallim oldum deydi. Andan ki bu yerde Nurmat agayыбыз 41 yıl mugallim oldum deydi. Daha kim oşa 40'a жеткенler var o 40'a жеткен mugallimler. Kança yıl mugallim oldunuz? 41 yıl var. Bana 41 yıl oldu da. Daha var o 40 taşıganlar. 40 yıl açılan ha. Kança yıl? 44 yıl. Oo buna 44 yıl oldu. Bunlarımızga jönöttük. Bugün keçeniz kutlu olsun. Miras keçeniz kutlu olsun. Berekeli olsun dep oşolor jiberdik dagın. Kutustap taşlasak. Anan bizdin daima байланып турган, биздин бир тууганда болуп калган, атабыздай болуп калган, кээде ушундай бир жакшылыктар бөлүшүп турган бир сиздер да жакшы таанысыздар. Ошто турат, көп жылдан бери элге кызматы менен таанылып келаткан Бердубай Примош деген бар. Примов Бердубай ажы бар. Мына ошол киши дароо телефон чалды. Баягы кутуудон кийин телефон чалып туруп, кубанып туруп айттат. Мына бүгүн кече Мирас кечеси силер эмне кылып атасыңар? Биз мына курбандык кылып, Олшардын алдында турабыз десек, кимдер бар? Mugallimler var. Özgöçe bu yıl mugallimlerimiz köp geldi desem, kança жалпы deydi. Hem жалпы bilmem esepteylek mi? Bırak 2 grupa 80 kişi desem, jakşı eken. Dep ben birazdan keyin çalam dep ondan keyin 1 saattan keyin anan kayra çalıp atat. Hem ne deydi? Oşol atalardan, oşol mugallimlerden, apalardan bir jakşı bir batalı berбейсиңби? Ben oşolorga bir mundaycha aytkanda bir ehsan bereyin. Bir jakşı bir batalı berбейсиңби? Oşolordun saparda жүрөт, ыйык жерде жүрөт. Bir kişiyle bir faydam tiysin degende jakşı bir nemen kayırıldı. Oşonu uyuşturup berseң dep ötüngönü öte sүйүндүm. Özüm жасай тургандай sүйүндүm. Oşol agaylarga, oşol эжекелерге, bul agayların артында ондогон эмес, жүздөгөн миңдеген окуучулар бүттү дегендей. Bul kişilerin arты мындайча айтканда өтө көп сооптор толо дегендей. Bir agайды сыйлаш, аны урматтап, аны кадырлап, анын батасын алыш деген артына көптөгөн адамдардын батасын алганга кете дегендей. Мына ошентип Алла Таалам ыраазы болсун, Ражаб айына жетишесиң дегени Кудай буйруса жетишебиз дедик. Мына бүгүн 29 Ражаб айы. Монтип сиздерге белектер менен, эхсандар менен келип отурабыз. Мына бүгүн Кыргызстанда көпчүлүгүңүздөр баягы сапарга чыккандан кийин эт сагынып каласыздар деп анан атай курдак кылдык. Мына этти түгөт албай койдуңуздар, мына эт турат дагы. Мына ошентип
dastorxon to'la o'ta sonun birimli oldu. Sizler menem yüz görüşüp turabız dagı bir jolu. Allah talam uşul yeksanı bergen Berdibay Hacı atabızdan Allah talam razı bolgan bolsun. Balası köp жылдан beri депутат болуп жүрөт, элге кызмат кылып жүрөt. Allah talam balası Ulan Primoş'tan da Allah talam razı bolgan bolsun. Men hazır çekeden bir agайларды çakırayın. Agайларды andan ki lejekelerdi oşantip bölüp çakırıp alan beleklerini bereyin. Agайларға Aksakal Katarı kana. Gelmiş. Muallim degen sözü ulu söz, ulu iş çıdagan adam muallim bulup da. Çıdagan adam muallimin tüyüşüne çıdagan adam muallim bulup. Ben uşuman bu vaktan faydalanıp bir neseni aytıp koyayım. Bu yerde turgan muallimlerden köpçülüğü memleketimizdeki turmuşundaki elimizin en kıyın uanında işlegen muallimler. En kıyın, en zor mezgilde işlegen muallimler. Köpçülüğü kaçıp ketken muallimlikten. Bir şu kaçpay işlegenler buna bugün şehirde naşiyeken mühendip atıyıp atalıp çılgı otarız. O sonunda kişine çıdap koygan eken. O 4 ayla 5 ayla aylık albay işlegen adamlar şular. Oşa mezgilde bizim arkamızda turgan kançalagan muallimler Güreğinin balasın balam kızım dep sonun sabaklarda ötüp yaxşı terbiyelerdi verip bunlar bugünkü şeyin oşa baldarımız tuş tarafta bir yaxşına olup yaşavatacak emgeklenip yürüşet. Allah'a şükür hem oşal vakta bizden peşine özge oşanday vakt uğru gelgen eken oşanı tatıktı götürüp ketkenimizge biz özümüzce bir razı olalım, sevip tanam. Deme, bugünkü uşunla ayakta batkan safarımızda bargan sayın uşuna jakşı görevliler menen ulantıp yatkan, uyuşturup yatkan birinci gezekte bizden şu acı başçılarga çok rahmat aytkım gelir. Bular muallimleri deyimin değil mi? Buna bizde okutu da tazı bunake. Biz bundan yatkanda bir gözünüz açılsa bir gözünüz açılmay жүрген eken üç yerge gelip uşul adamlardan jardan menen iki gözünüzden açılıp kaldı değil. Den soğuk versin sizlerge. Balam akran ardın günün için görgüle. Anam bizde atımızda atap sıylav atkan Berdibay Primovich'e den soğuk kalayız Allah'dan. Жақшы ömrü versin dağı. Buna kança жақшы işlerdi kılıp atat, oşonun biri bizi sıylav atat. Allah Berdibay Primovich'te anın yüyü bile ölsün sıylasın. Buna baldarının biri buna ulanın buna bir жақшına ol Primovi memleketke kızmat kılıp gel atat. Dağı жақшы kızmat kılıversin. Allah'ın kulağına süyünsün, ellerdi kuantıp жақшы iyiliklerdi jarata versin. Amin. Amin. Yemle uşul bizni siylap, bizni urmattap, bugün şunday çay verip, buna şu nerselerdi uyuşturup atkanlardan bardığına Allah suraganın versin, tilegenin versin. Bala şakasının vaktısını görsün. Bala şakasının oğmatın, özlerinin oğmatın versin. Biz bardığımız şu yerden жақсы sabaklarda alıp, umralarda ötkörüp, üylerimizge aman esen jetün, nasip kılsın. Baldarımız bilen, neverelerimiz bilen şu umru alıp tabi жақсы meselelerdi aytı aladı kuğra yolga başlagan günlerimiz görüp Allah. Berdibay Primovich'te sol muallimnin kadırını bilgen insanların biri eken men dagы жалпыны ушул жерде отурган muallimдердин атынан ушул жерде зыярат келген бардык жердеги агайындердин атынан
ыраазычылыгымды билдирем. Алла бизди ушул жерге сүйүп чакырган экен, келип мынтип эмгегибиз белекке татыктуу болуп туруп аябай ыраазы болуп отурам. Чындап эле ошол 44 жылдык эмгек, ошончо балдардын тарбиясы бизге ыраазычылыгын Алла өзү көрсөтүп атат. Мынтип келип бу жерден белек алабыз деп ойлоп отур эле. Эми Алла ушуну аягына чейин бизге бекем кылып берген болсун. Дайым ушул баштап аткан жолубуз бекеминен болуп аягына чыгып кетели. Анан баарыңарга ушул жерге келип белек алып аткан кыздар, эжекелер баарыңарга куттуктайм, насип кылсын. Мындан ары дагы жакшы сөздүн, жакшы акылдардын ээси болуп жүрө берели. Анан бизди бул жерге алып келип аткан устазга баарыңарга рахмат. Кимге? Ушу бизге спонсор болуп, ошо мугалимдерди жогорку даражада менен сыйлап атканына баягы атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мынтип белек алганыбызга чексиз ыраазы болуп атабыз. Улан Примовичке, берке баласы, атасы Бердибаев Примовко Алла ыраазы болсун. Дайым иштери ийгиликтүү боло берсин, оомак коштой берсин. Ушу эл сыйлаган, эл урматтаган, элдин кызматына жараган адамдар болуп жүрө берсин. Dileyim ile soğuklarını köp kılıp, soğuklarını köp alıp жүрө берсин. Amin amin. Bizge ушундай ыйсанды уюштурган ошол кишилерге эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Бердибаевга үй-бүлөсүнө ынтымак биримдик берсин. Кыргыз элинин керегине жараган уулдарды тарбиялап ал киши элдин батасын, журттун батасын алып, батага татыктуу, Алланын сүйүктүү кулу болсун. Ушул жерде отурган мугалимдерге чың ден соолук, иштеринде ийгилик, үй-бүлөсүндө бак-бак жашоо, Алла Таалам канча жаш берсе, ошол жашты татыктуу ата деген орунда, эне деген орунда, апа деген орунда жашап өтүүгө Алла Таалам бир өзү насип кылсын. Бардыгыңыздарга байсалдуу сапар каалайм. Сапарыбызда карып баратат. Болушунча ибадат жасадык. Алла Таалага жакындоо менен кемчилиги болсо Алла Таалам өзү кечирсин. Бүгүнкү ыйсанды уюштурган Бердибай ажыга эки дүйнөнүн бактылуулугун каалайм. Rahmat. Құттықтау менен дагы башка бир конокторубуз бар, ошолор сыйлап алсага. 50 жаштан өткөн аксакалдар. Эркектерден 50 жаштан өткөндөр. Den soğukluk, çim bolsun, Kırgızstanımız dışçılık zamanda gülde ösüp, ошол жерлештерибиз Бердибай Пирimiz менен Улан Пиримиздин, Улан Бердибаевдин жеткирген саламдарын алдык. Белек бешектерин алдык. Бул кишилерди баарыбыз билебиз. Бир эле биз эмес, жалпы кыргыздын элине Otoda kızmak bulup gelecek. Ne soğuklar için olsun, işlerinde iyilik olsun. Allah'ın özü kolduk.
bala çakasına, nevre çevrelerinin günün görüp, yaxşılık günlerinde yürüversin. En birinci muhtarlar Allah Teala'ga olsun. Allah Teala'ga mindegen şükürler olsun. Şu günlerde bizde birge yıltırıp, çok nimelerdi verip, Xudoga şükür şunday ihsanlardı bizge keltirgen prim, ulan primge, ana şu sizlerge ustazlar Allah Teala öte razı olsun. Vardığınızda da bizge bereket versin. Allah Teala o Allah. Rahmetli dile gitmesin. Yerde izah durmaz. Şurası olun rahmet sana kuşlar ederiz. Allah Allah. Rahmat. Şu astarlıkta ustazımızın kızı hizmet meleket okuatlıktan şu kızımızдағы денсаулық için olsun. Yaxşı okularga hizmet edecek. Amin. Yaxşı kızlardan aldı olup gelişini Allah'tan sorayız. Amin. Amin. Allah. Balanı bir attan жақсы тәрбиелеп берсін. Аллаға жаққан нағмасын Allah. Rahmat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O Yaratkan ulu zat, mına okulan Kur'an'dan, bugünkü kılınan hayır ihsanlardan, beleklerden payda bolğan sowaptарды en başında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, an üyü bilesine, sahabalarına, oşuların katarında Çili oğlu Pirim, Osman kızı Talay Bü, jana Kozu kızı Burmakan, şu marhumlarga ruhlarına bağışlagan olduk. Allah subhanahu wa taala özüңdün Gaffar, Sattar, günöler keçirүүчү rayında sıfatың menen alardın bu dünyada pendelik kılıp getirgen günölerini keçirgen Allah subhanahu wa taala mına şunça kiçi acıga kelgen insanlardı urmattap, siylap, çay bergen, jana ошондой эле агайларды урматтап, ustazalardı urmattap, hadiye bergen, oşo ajekebizge үй бүлөсүнө тынчтык, амандык бер, иманда, исламда, динде бекем кыл, түрдүү оору, сыркоо, кырсык, балелерден өзүң сактагын, дайым Allah'ım özüңнүн рахматыңдын, мээримиңдин коргооң астында болушун Allah'ım өзүң насип кылгын. Жана ошондой эле Улам Бердибаевич, жана ошондой эле Чынара, Авазхан, Клара, Угузхан, Muhammed, Saadat, Ulukman, Samat, David, Danil, Nurgül, Aydin, Nursultan, Malike, Sezim, Madina kızlarımızga, жалпысы аты аталгандарга Allah'ım için densoluk ver. İmanda, İslamda, dinde bekem kıl. Türdүү oorу, sırkoo, kırsık, balellerden özün saktagın. Yaratkan ulu zat, şu ulan bir tuğanımızga da Allah'ım öte жооптуу işte yürüşet. Allah'ım özün koldogun, özün korgogun. Türdүү kırsık, balellerden özün saktagın. Elibizge, jeribizge, dinibizge Allah razılığı için hizmet kılıyorsun. Allah'ım özün nasip kılgın. Kadırını, barkını büyük derecelerine kötörgün. Allah'ım adında bala çakasın. İmandu, adab ahlaktu, talim terbiyeli bolup, geleceğe atenesine, eline, cerine, dinine hizmet kıla turgan, uğul kızlardan bol jetilişin Allah'ım özün nasip kılgın. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
برحمتك يا أرحم الراحمين.